Kuraldaş bir tuğanдарыбыз өзүнүн ыйык милдетин ата мекен алдында, ата журттун алдында аткарып, дембилге кетип бара жатат. Бригаданы эч качан унутпагыла, келечегиңер кең болсун. Чоң рахмат. Бүгін 2022 жылдың 16 апрель күні 36-806 аскер бөлігінде бір жылдық анық мөөнөттүү кызмат өтөгөн жоокерлер салтанаттуу түрдө иш-чара өткөрүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлдү. Bir жыл ичинде аскердик кызматында ийгиликке жетишип, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн жоокерлерге аскер бөлүктүн командиринин атынан грамоталар жана эфрейтор аскердик наамдары берилди. Рахимов. Силерди тарбиялаган ата-энеңерге чоң рахмат айтам. Салам айта барыңыздар. Армияны эч качан унутпайсыңар деп мен ишенем. Анткени бул жерден көп нерсени үйрөтүңөр. Аскер кызматкери кандай экен, жоокер эмне экен өзүңөрдүн жоонтериңер менен сездиңер. Аталган жоокерлер bir жыл аралыгында аскердик тартипте күжүрмөн тала ок атууларды, аскердик техника жана курал жарактардын түрлөрүн колдонууну үйрөнүштү. Мына биз bir жылдык аскердик кызматыбызды аяктап үйүбүзгө кетип жатабыз. Бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Биз ушул аскер бөлүктө тамак ашын жеп, кийим кечесин кийип, күжүрмөн даярдыгыбызды өркүндөтүп, курал кармап, курал атышты үйрөндүк. Мындан ары мамлекетибизде, элибизде кандай кырдаал болбосун, ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Кызматын өтөп бүткөн жоокерлер Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарындагы өздөрүнүн аскер комиссариатына барып, аскер кызматын өтөгөндүгү боюнча аныктамаларын тапшырышат жана запастагы жоокерлердин катарына киришет. Ошондой эле жоокерлердин арасынан аскер бөлүктө келишимдин негизинде кызмат өтөп калгандары да бар. Мен эфрейтор Орозбек Уласан. Bir жылдык кызматын өтөп бүттүм. Ата мекен коргоо үчүн ушу аскер бөлүгүндө келишимдин негизинде кызмат өтөгө калдым. Аскердик кызмат өтөө ар бир эр азаматтын ата мекен алдындагы ыйык милдети.